Номер 95 окуу тарбия комплексинин башталгыч классынын мугалими Нурзат Сапаралиева окуучулар менен туура 1 жылдан кийин көрүшүп жатат. Агартуучуга онлайн окутуу жалгыз мугалим үчүн эле эмес, ата-энелерге дагы уурчулук жараткан. Онлайн окуу жаккан жок эч кимге. Анткени балдарды жүзмө-жүз көрбөгөндөн кийин кандай билим болуп атат, кандай түшүнүп атат, жетишип атабы биз билбейбиз да. Ата-эне да кыйналды. Аябай кыйналдыш керек. Эми биз өзүбүз кыйналгандан кийин ата-эне деле кыйналды деп ойлойм. Эми баягы балдарды көрүп жүзмө-жүз сабак берген мен үчүн жакшы деп ойлойм. Ата-энеси телефонду көтөрүп алып жумушта болот. Телефону жок отуруп калган окуучулар болуп калат. Телесабак менен биздин расписаниябыз, биздин темалар дал келбей калат. Ошондой болот. Эми албетте биринчи ушу мугалим бала менен жүз көрүшүп офлайн эле окуган жакшы деп ойлойм. Бул мектепте учурда 2000 окуучу салттуу режимде окуй баштады. Ал үчүн балдардын мектепте жүрүү тартиби боюнча республикалык штаб жаңы алгоритм иштеп чыккан. Ага ылайык башталгыч класстардын окуучулары мурункудай эле бир класста отуруп сабак ала башташты. Биз буга чейин 1, 5, 9 жана 11 класстарды республикалык штаб бекитип берген алгоритм менен окута баштаганбыз. Анда ар бир сабак 20 мүнөттөн болуп, окуучулар 2 топко бөлүнүп шахмат тартибинде отургузулган. Ошондой эле антисептикалык каражаттарды тынбай колдонуу тартиптери бар болчу. Анан албетте бет кап тагуу эрежеси. Азыр болсо башкы штаб тарабынан бизге кайрадан жаңы алгоритмдин эрежелери берилди. Учурда сабактар мурункудай 45 мүнөттөн болуп, класста окуучуларды толук отургузуу менен сабактар өтүлө баштады. Бирок албетте окуу пандемияга чейинкидей эмес. Билим берүү акырындан салттуу режимге кайтканы менен онлайн окууда жетишкендиктер мектептин иштөө тартибинде калтырылат. Ошол эле электрондук журнал, электрондук күндөлүк сыяктуу технологиялык ыкмалар мындан ары дагы колдонулмакчы. Ооба, тажрыйба болдук десек жаңылышпайбыз. Өзгөчө жашы жетип калган мугалимдер үчүн аябай чоң тажрыйба болду. Анткени биз буга чейин мындай онлайн форматта көп платформалар менен иштеген эмеспиз. Азыр мындай офлайн шартка келгенде деле ошол онлайн форматта алган айрым жанагы платформаларды, айрым жана тест жүргүзүү боюнча ошо өзүбүз үйрөнгөн онлайн платформаларды мындан ары деле алып кетебиз. Өзүбүздүн окуу планга кошобуз деп пландаштырып атабыз. Пайда жагы ошол көп изденип, кандайдыр бир жаңы кадимкидей бир 10 жыл, 20 жылга астыга секирдик деп ойлойм да. Эске салсак, COVID-19 пандемиясынан улам былтыркы жылдын март айынан тарта мектептерде салттуу окуу режими республика боюнча токтотулган эле. Мындан улам онлайн окуу системасы мектептерде биринчи жолу ишке кирген. Бирок эксперттер окуучулардын билим сапаты кескин түшүп кеткенин белгилешүүдө. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.